Ош мамлекеттик университетинин профессордук окутуучулук кызмат орундарына жарыяланган сынактын экинчи баскычы жыйынтыкталды. 109 талапкер педагогика жана психология предмети боюнча тест тапшырды. Эми жыйынтыктарга ылайык ийгиликтүү өткөн катышуучуларга сабак өтүү жөндөмдүүлүгүн текшерүү боюнча мониторинг жүргүзүлөт. Кийин окутуу критерийлеринин талаптарына жооп бергендер жумушка кабыл алынат. Сынактын биринчи этабы 8 январда өтүп, талапкерлер 1 саат ичинде өз кесибине тиешелүү 100 суроого жооп беришкен. Натыйжада 109 босого балдан өтүп, 73 талапкер 70 балдан төмөн алган. Кадрлар резервинин тесттик сынагынын экинчи туру өткөрүп жатат педагогика психология предметинен. Буга чейин предметтик тест өткөрүлдү. Анда жалпы сынан 195 талапкер катышып, 109 70 балдан жогору бал алышты. Бүгүн мурда биринчи предметтен өтүп, экинчи педагогика психология предметтен 70 балдан төмөн алгандар да катышып, жалпы 146 талапкер катышууда тесттик сынакка. Бул талапкерлерди тесттик сынактан өткөрүү жылына 2 жыл өткөрүлөт. Январь айында, анан июль айында. Окуу жайдын кадрлар резервине сынак 2019 жылдан бери өткөрүлүп келет. Профессордук окутуучулук кызмат орундарына жарыяланган сынактар жылына 2 жолу уюштурулат. Андан өткөн талапкерлердин 75%га жакыны ишке орношкон. Мээрим Айтмаматова, Бегелди Абчапаров, Ош жаңылыктары.